Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Назарыңыздарда Чак Түш программасы биздин эфирде сөзсүз түрдө төз эфирден көрө албасаңыздар дагы, үлгүрбөй калсаңыздар, анда Telegram, Facebook, Instagram, айтор интернет булактарындагы кайсы сайттар болсо бардыгынан дүйнөнүн кайсы жеринде болсо дагы көрө аласыздар. Анткени өлкө ичиндеги ыкчам жана таасирдүү маалыматтардын бардыгын тең биздин канал берет десек эч жаңылышпайбыз. Ал эми бүгүнкү Чак Түш программасына чакырылган конокторубуз дагы мына ушул 1-март жаздын эң алгачкы күнү менен сиздерди ушул гүлдөй болгон биздин жаркыраган кыздарыбыз сиздердин азысыңыздарга келип өздөрүнүн өнөрүн тартуулап ушул жаз күнү менен, жаздын майрамы менен, алгачкы күнү менен баарыңыздарды куттуктаган отурат. Анда эмесе сиздерди студиябызга келген конокторубуз менен тааныштыра кетейин. Искусство илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын эл артисти Айтылуу Роза Аманова эжекебиздин шакирттери ушул Маржан тобунун курамында жүрүп, ошол жактан үлгү алып, ошол жактан өнөргө үйрөнүп, андан ары карай азыр республикабыздын баардык аймактарында эмгектенип аткан кыздарыбыз келип отурат. Анда эмесе алды менен Майрам Шадыбекова, Токтогул райондук балдар музыкалык мектебинин ыр-дастан жана комуз классынын мугалими келди. Өзүнүн окуучусу, шакирти Уламбекова Алтынай дагы ушу азыркы учурда комуз боюнча 5-класста окуп жаткан кез экен. Ошондой эле Элиза Карагойчиева Актала райондук Нурак Абдрахманов атындагы балдар музыкалык мектебинин комуз дастан мугалими, 3-класстагы комуз классындагы Жаныбекова Аяна өзүнүн шакирти менен бирге келип отурат. Аны менен катар Сырга Тойчубекова Бишкек шаарындагы номер 9-музыкалык мектептин мугалими дагы ушул Маржан тобунун эң алды менен ошол Маржан тобунда өздөрүнүн өнөрүн баштап, азыркы күндө шакирт, өздөрү да шакирт үйрөтүп, чоң улуу өнөрдү аркалап келаткан кыздарыбыз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер майрамыңыздар менен. Мына ошол биздин жадыраган майрамды куттуктап, азыр элибизге шаң тартуулап, эң бир жакшы чыгармаларды аткарып жүрөсүздөр. Анда эмесе ушул улуттук музыкабызды, салттуу музыкабызды улантып, бизге шаң менен эфирди баштап бериңиздер, анан маектешелик. Жеңи жок атабыздын аккан суусунан өзүмдү аткарып берем. Жакшы болду. Олтурганда белим деп, чоочуганда эрим деп, кемпир ошол кемпирлер келгени аккан соо. Шерек менен көтөрсө түгөнөм деп шашпаган, тиктеп туруп байкасаң калыбынан жазбаган кандай болсун эй аккан соо.
Маржаны бар аккан суу, күнү түнү аксаң да, кызмат этип жатсаң да, кадырыңды билбейбиз, көңүлүңдү бир кылып, кайыр өзүңдү билбейбиз. Жок дегенде бир жылда зыярат кылып жүрбөйбүз. Адамзат пендеси аккан сууну булгаба, суу сыйлаган зор болор, суугордо оңгор болор. Аккан суу, ошол барды деле жанга жаккан суу. Аккан суу, ошол барды деле жанга жаккан суу. Бали караңызчы, ушул 7 күн 7 түн айтып түгөтө албаган ушул аккан суунун баяны биздин кыргыздын ушул баяны, ошол кыргыз менен кошо жан дүйнөсүн тазалаган ушул суу менен, табият менен биздин ушул комузубузду бириктирген, дастаныбызды бириктирген чоң өнөрдү алып жүрөсүздөр. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мына эң биринчи сизден баштайлык. Майрам айым, ушул атай Токтогулдан келипсиздер, буга чейин ушул Маржандын курамында жүрүп, ушул жактан сабак алып, өнөргө үйрөнүп алып, андан ары карай ушу шакирттерди таптап аткан кезиңиздер экен. Азыркы кезде ушул бүгүн кайрадан жолугуп, баарыңыздар ар кайсы аймактардан келип, бири-бириңиздерди сагынып калган экенсиздер. Бирок күбүсүнөн жазбай, ошол эле шаңдан жазбай, ошол дастандарды, узун сабак ырларды бирге айтканга дагы азыр биздин алдыбызда дагы көрсөтүп берип атасыздар. Бул абдан сонун нерсе. Ушундай ынтымак менен ушул жактан кадам таштадыңыздар. Ушу Маржан тобунун концерти кандай даярдык менен келдиңиздер? Өзүңүздөр ушу Токтогул жергесинде мектептеги балдар кандай кызыгат ушу азыркы өнөргө, ошону айтып берсеңиз. Ошол бул салттуу музыканын 20 жылдыгына карата өтүлүп жаткан Устат Шакирт өнөр канасынын бул отчеттук концерти десем болот. Биздин эчекебиз дагы ошо улуу устаттардан өнөрдү алып келген Болуш Мадазимов, Асек Жумабаев, Эсбес Турсуналиев аталарыбыздан ошол өнөрдү бизге улантып, бизди шакирт катары тарбиялап, азыркы учурда биз кайра өзүбүз шакирттерди тарбиялап отурган убагыбыз. Токтогулдан ошо атайын 6 окуучу менен ушул концертке катышууга келдик. Анан деги эле ошол өзүңүздөрдүн өнөр канаңыздар, мектеп жөнүндө, балдардын шыгы жөнүндө айтып бериңиздер. Өздөрү каалоосу менен келишеби, же болбосо көбүнчө ата-энелер алып келип атабы? Ошо өнөргө кызыккандар кандай болуп атат Токтогул жергесинде? Өнөргө кызыккандар көп. Ата-энелери дагы баягы өзү мурунтан көксөгөн максатына жетпей калган ата-энелер ушу эме окуучу болуп тайым алса деп балдарын жетелеп келген ата-энелер бар. Жана дагы балдар өз каалоосу менен келгендер бар да. Ушу комуз үйрөнсөм, комуз менен бир ырдасам деп өзүнүн бир чоң максаты, каалоосу менен келген окуучулардын катарында дагы ушу Уланбекова Алтынай азыркы учурда окуп жатат ырдастан жана комуз классында. Алтынай, анда эмесе өзүң жөнүндө дагы айта кет. Ушул өнөргө кызыгып калышың эмне себеп болду? Анткени себеби бул комуз менен дастандан башка дагы толгон өнөрлөр бар да, бирок биздин эң башкы өнөрүбүз ушул улуу өнөрдү аркалап, ушул өнөргө кызыгып калышыңа ким түрткү болду, ошо айта кетсең? Мен Токтогул районунда азыркы учурда 5-класста окуп жатам. Бул өнөргө келишимдин атам аркылуу келдим. Мен чоң апам комузду жакшы черткен деп айтат. Ошол аркылуу телевизорлордон дагы ырдап жаткандарын көрүп кызыкчумун. Анан бул жакта эжеңе барып калдың. Андан ары дагы көптөгөн окуучуларды көрдүм. Жакшы ырдагандарын көрүп, ошондон улам келип калдым. Жакшы. Алтынайдын экинчи кесиби да бар, башка да кесиптенеси. Азыркы учурда ИСТ колледжинде окуп жатам. Юрист тармагында. Ийгилик абдан сон келечегиң кең болсун. Анда эмесе Устат Шакирт деп жантан бери айтып атабыз. Ошо экөөңүздөр бир чыгарма аткарып бериңиздер бизге. Кайсы чыгарма аткарып бересиздер? Биз Жолболду Алибаевдин Данагыз деген чыгармасын аткарып берели.
сөгүү жүрөктү сирпеттирдиң данагыз бир көргөндө өзүңдү сүйгүздүң го данагыз бийлиги жок майы жок күйгүздүң го данагыз чоңу жүргөн кыздардан бөлүндүң го данагыз чолпон болуп көзүмө көрүндүң го данагыз ойланагыз данагыз ыйланагыз данагыз ойланагыз данагыз ыйланагыз данагыз тодо таңшыган булар болду данагыз күнүнү жете албай окундар болду данагыз жетпегени мен үчүн табан болду данагыз козгоп жүрөк кылдарын аман болду данагыз асман тиреп шаңкайган бийик болду данагыз ага жетпей аңкайган бийик болду данагыз күйүп ичке сырыңды чечпей койду данагыз күнү түнү эсимден ай кетпей койду данагыз ойланагыз данагыз ыйланагыз данагыз ойланагыз данагыз ыйланагыз ашыктыгым ашынып менде жүрөк данагыз анын жолу катылып сенде жүрөк данагыз жашырбастан сырыңды ачпайсыңбы данагыз жабыркатпай чыныңды айтпайсыңбы данагыз эртең тагдыр не болот эч ким билбейт данагыз эми сени мен черим эч ким сүйбөйт данагыз эгер билсең болду бел бир жүрөлү данагыз эки келбейт өмүрдү бир сүрөлү данагыз ойланагыз данагыз ыйланагыз данагыз ойланагыз данагыз ыйланагыз данагыз данагыз ыйланагыз данагыз ыйланагыз данагыз ыйланагыз ойланагыз данагыз бали мынакей майрам менен алтынай дагы өздөрүнүн ошо шаңдуу үнү менен алдыңыздарда жакшы өнөрүн тартуулап беришти. Өнөрүңүздөргө береке берсин. Абдан сонун баягы бири-бириңиздерди калбай ушундай үйрөткөн Устат шакирт өнөрканасын азыр бизге чагылдырып бердиңиздер. Ал эми деги эле ушул март айы абдан көп майрамдарга толо экен. Мына 1 март жаздын алгачкы күнү болсо 3 март Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу кабыл алынган күн экен. 5 март ак калпак күнү. 8 март баарыбызды мына ушул эже сиңдилерибиз, биздин апаларыбыз, энелерибиз дайым ушул биздин аял затына арналган эң сонун майрам 8 март экен. Анан 21 март Нооруз майрамы экен. Айтор жаз башталганы эң сонун майрамдар менен кошулат экен. Анда эмесе Элиза, Аяна, сиздер дагы өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү тартуулап бересиздер. Алгач мына Элиза, сиз дагы ошо Актала жергесинен келиптирсиз. Ал жакта ошол биздин ошо Нурак Абдрахманов деген мына залкар биздин улуу кишибиздин ошо Кыргыз Республикасынын эл артисти, ошо комузчу агайыбыздын өнөрканасын улантып аткан экенсиздер. Ошол жактагы мектеп качан негизделди? Ал жакта ошо канча класс окутасыздар? Ушуну айтып бериңиздер. Саламатсыздарбы? Биз Нурак Абдрахманов балдар музыкалык мектебинде иштегенибизге быйыл 6-жыл болуп кетип атат. Аякта комуз дастан бөлүмүнөн сабак берем. Атайын бул орто билим да, орто билим балдар ошондой эме алат. Билим алат, алгачкы билим алат. Бул өзү аты айтылгандай эле Нурак Абдрахманов өзүңүздөр билгендей залкар комузчу. 1973-жылы өзү ошол жерде 3 жыл директор болуп иштептир агайыбыз. Анан бул жакка кеткен экен. Анан ошондон бери ушу агай өзү негиздеп кеткендиги үчүн наамы берилген Нурак атабыздын. Ал жакта Исаева Нурайым деген эжекебиз бар, иштейт. Биринчи алгачкы окуучусу да. Ал эжебиз менен да сыймыктанабыз. Айтор аякта жалаң Акталаанын баягы өнөрпоз таланттуу эжекелерибиз, агайларыбыз. Мына бул Жаныбекова Аянанын атасы аккордеонист. Мунун атасы ошо менен Жаныбектин атасы дагы ошол жерде билим берип, Бекзат деген агайыбыз. Мына ушундай да мындайча айтканда баягы бизде айтат, Акталаага келсең эле бияктын суусунанбы, аябай ырчы, элдин баары эле ырчы деп коюшат. Анан
чын эле биз мактанып эме кылабыз, сыймыктанабыз ушундай таланттуу, өнөрлүү адамдарыбыз барына. Анан мен деле өзүм макталалыкмын. Анан кайра эле ошол жерге бардым, келин болуп сөздүн ачыгы. Анан турмуш шартка байланыштуу ошол жерде эмгектенем. Сабак. Чыгармачылыгыңызды улантып, анан шакирттерди таптап аткан экенсиз. Анда эмесе Аяна өзүң дагы ошо комуз боюнча 3-класстын окуучусу экенсиң, Анан өзүң мектепте дагы кайсы мектепте окуйсуң, кайсы сабактарды жакшы көрөсүң, өзүңдү тааныштыра кет. Мен школдо 6-класстын окуучусумун. Кайсы мектепте? Шүкүрбек Бешеналиев атындагы мектепте окуйм. Музыкальныйга өзүм баргам. Атамдар алып барган. Үй бүлөбүз музыкант болгондо музыкага жакын болот экенсиң. Школдон өзүмдүн жакшы көргөн сабагым бул физкультура. Физкультурадан мен 2-чи хоббим. Физкультура бул ден соолукка пайда берет. Ооба, адамдын руханий баалуулугу менен катар эле ошо дене тарбиясын өнүктүрүү, улуттук нарк наслди алып жүрүү деген бул биздин кыргыз жаштарынын, кыргыздын муундарынын азыркы эң бир баарыбыздын көңүл бөлө турган бир башкы маселе болуп атпайбы? Азаматсың, анда эмесе бизге эжекеңер экөөңөр, Элиза, бизге кайсы чыгарма аткарып бересиздер? Биз ошо бизди ушул жака колдоп коштоп жиберген ата-энелерибиз да, эң башкысы ошо окуучулардын ата-энелери. Мен аларга ошо эфирден пайдаланып терең ыраазычылыкты айтып кетем. Айткандай, мынакей жадыраган жаз майрамында, апаларыбыздын майрамында Аян экөөбүз биргеликте дуэт кылып ата-энеңди сыйлай жүр деген чыгарманы аткарып берип коела. Таянарга асказоң алар ким, жыгылганда арка жөлөк болор ким, барынан да адам кылып чоңойтубай, арбаштырып эли журтка кошор ким. Ор ишиңде сага жардам кылар ким, оорусаң да башың кармап сылар ким, билсең билгин мунун баары ата-энең. Ата-энеңди көзү барда сыйлай жүр, ай сыйлай бил. Кайда жүрсөң сарсанага батар ким, бак тапканын сени ойлоп катар ким, сен эсиңден чыгарсаң да сен ойлобой түнү бою уктабастан жатар ким. Эсенби деп кайда жүрсөң ойлор ким, бак тапканын сага чачып колдор ким, билсең билгин мунун баары ата-энең. Ата-энеңдин тирүүсүндө сыйлай жүр, ай сыйлай бил. Алыс жолго чыксаң бата берер ким, Аман кел деп артыңан суу себер ким, аман келсең дасторконун жайнатыбай, ысык нанын ысык чайын берер ким. жүрөгүнө сени кармап түйөр ким, жанталашып сага жаны күйөр ким. Сен билгин мунун баары ата-энең. Ата-энеңди көзү барда сыйлай жүр, ай сыйлай бил. Үйлөп жайлап өз үйүңө бөлөр ким, үмүттөнүп үзүрүңдү көрөр ким, ойлон бирок алар өтсө дүйнөдөн, ай сага жардам сага жөлөк болор ким. Карабасаң ата-энең кор болот, таштап салсаң ал бирөөгө кордолот. Андай ата бешенеси шор болот, ай андай эне бешенеси шор болот. Ата-энеңди көзү барда сыйлай жүр, ай сыйлай бил. Ата-энеңди өзү барда сыйлай жүр, ай сыйлай бил.
ата энеңди көзү барда сыйлай жүр ай, сыйлай бил. Бали, мынакей, биздин ата энебиз чындап эле баягы кыргыздын жейит атасы ким болгонун оозунан түшүрбөй, жадыбалдай жаттап айтып келсе, ал эми энени болсо ушунчалык ыйык тутуп, башындагы ак элечегин ошо эне деген аттын өзүн сыйлап турчубуз бейшенин таман астында деп, мынакей ошо ата энебиз бар болсун, баарыңыздардын тең ошо сиздер ушул ырдап аткан сөз аркылуу, ушул ырдап аткан санат аркылуу биздин муундардын жүрөгүнө жеткен, ошо ата энени сыйлашыбыз керек экен деген нерсе дайым жүрөгүнө орносун. Сіздерге расылық білдіребіз. Анда эмесе мына Сырга Тойчубекова дагы мына Бишкек шаарындагы номер 9 музыкалык мектепте мугалим болуп эмгектенип атасыз. Сиздин дагы өзүңүздүн шакирттериңиз бар. Бүгүн ушу биздин студиябызга бир тобу студиябыздын багы чакан экенине байланыштуу келе албай калышты, бирок кийинки эфирлерибизде келет. Өзүңүз дагы ошо музыкалык мектеп жөнүндө анан ушул коомчулук дастан өнөр боюнча айтып берсеңиз. Музыкалык 9 мектепте эмгектенгениме быйыл 12 жылдын жүзү болду. Студенттик кезимден бери эле эмгектенем. Аякта дагы мугалимдик кесипти аркалап шакирттерди бүтүп кеткен окуучуларым бар. Алар дагы санат, дастан, ыр боюнча жалаң ырдап жүрүшөт. Дастан өнөрү башка өнөргөлөргө караганда ошо комузга түшкөн, анан комуз аркылуу гана өзүнүн болгон баягы өнөрдүн шаңын чыгара алган бир терең мааниси бар болуп эсептелет эмеспи? Анткени дастанды биз ыр сыяктуу кыска муундар менен эле айтпастан ошо канчалаган саат узак саптар менен ошону жатташтын өзү канча, ошо дастан өнөрүн ырдап келатасыздар. Бизге анда азыр кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Дастанды жатташ оор, аябай көп убакытты талап кылат, эмгекти талап кылат. Ага жан дүйнөң менен киришиң керек жатташ үчүн. Ыр менен дастанын айырмасы бир топ эле чоң. Анда эмесе азыркы жагымдуу чыгармам Ашырал Айталиевдин Жылкычы ырын ырдап берип коюн. Сизге чоң рахмат, расылык билдиребиз. Эми мына Майрам айым атай ушу Токтогул жергесинде дагы биз дайыма Токтогулдук десе эле көбүнчөсү ырларын уккубуз келет. Чындап эле ошо Токтогул Сатылганов баш болгон залкарлардын мекени, ал жактан канчалаган ошо таланттар чыкты. Эми ошо азыркы күндө сиздердин музыкалык мектепке дагы канча жыл болду ачылганына, ал жака ошо мугалимдер дагы кайсы тармактар боюнча сабак берет? Ошо комуз өнөрүнөн башка, дастанчылыктан башка, салт өнөрдөн башка да. Музыкалык мектепке 55 жылдыгын өткөрдүк. Былтыр 55 жылдыгын белгилеп өткөрдүк. Ал жакта дагы көптөгөн таланттуу эже агайлар эмгектенет. Биздин мектептин мүдүрү Разылканова Айписа эжеке, андан сырткары комуз мугалимдери бар, комуздан сабак, фортепианодан сабак берген мугалимдер бар. Чопочор, сыбызгы, ооз комуз деги эле баардык кыргыздын улуттук аспаптарында
билим берип келишет. Анын ичинде Ырдастан классы 2015-тен бери ачылган. Андан мурун дагы Улукбек Кулчачаров деген агайыбыз иштеп жүрчү. Андан кийин азыркы учурда мен эмгектенип келе жатам. Жакшы бардыгы. Ушундай таланттуу, мыкты мугалимдер эмгектенет жана азыркы учурда бир 100гө жакын окуучу окуп жатат да ошол жерде. Канча жаштан баштап кабыл аласыздар? 2-3 класстан баштап. Фортепиано классында болсо 7 жыл окуйт, ал эми комуз классында 5 жыл окушат да. Багы профессионалдык музыкага эң алгачкы билимди сиздер бересиздер, ошол жактан. Мектеп учурундагы. Анан көптөгөн багы бир салтанаттуу иш-чараларда дайыма ошо сиздердин окуучуларыңыздар, сиздердин катышуңуздар жокко өтпөсө керек, Албетте, бардык иш-чарага катышканга аракет кылабыз. Кандай иш-чара, кандай майрамдык кече болбосун, ошо балдар музыкалык мектебинин жамааты ансамбль кылып, же болбосо ушундай дастандарды, же болбосо элдик ырларды аткарып, күүлөрдү чертип, сөзсүз түрдө катышып турабыз. Жакшы экен. Элиза, сиз дагы айта кетсеңиз, ушул Актала жергесинде дагы ошо багы мектептеги балдар андан сырткары дагы мектептен тышкары дагы ошо музыкалык билимге көп кызыгышат экен да. Анан аларды ошо балдарды окутуп аткан учурда ошо мугалими тек гана ошол өзү үйрөтүп аткан эле өнөргө эмес, бүтүндөй турмуш сабактарына үйрөтөт. Айрыкча кыз балдар кандай өзүн алып жүрүш керек, уул балдар кандай алып жүрүш керек экени, анан өзүңүздөрдүн балдарыңыздай эле мына гастролдорго эки жака алып чыкканда аларга ушундай бир кам көрүп, жеке чыгармачыл адам өзүнүн эле кам көрбөстөн ушул балдарга кошо кам көрүп, анан бүгүнкү күндө дагы ошентип бир топ окуучуларыңызды атай эшитип келип, көйнөгүң калып калган жокпу, башыңдагы быт кийимиң, баш кийимиң калып калган жокпу, ошонун баарына тең карайт экенсиздер, ошо балдарга кам көрүү боюнча булардын формаларын баары тең бир беткей болуп багы чыкканда бир чыгарма аткарса окшош кийиниш керек деген сыяктуу, ошол кийим кечелерин дагы жөнүндө айтып берсеңиз. Чоң биздин баягы көйгөйлүү маселелердин бирин айтып кеттиңиз чындыгында. Мына ушул эле келатканыбызды мисал кылып алсак, бизде деген бекер мурун баягы взнос төлөп окушчу, азыр бекерге өткөн да. Анан баягы биздин администрация өзү директорубуз Венера Мусаевна эжебиз түшүнүктүү колдойт, аябай мындай өзү позитивный жүрөт да, бир нерсе айтсаң жазагыла депчи. Анан ошол эжебиз өзү колдоп, көйнөгүн формасын эже өзү заказ кылып тиктирте калды. Эми топубузда болсо ата-энелер спонсор болду, сөздүн ачыгы да эми баягы. Сүйүнүп, алар дагы ушу балдарыбыз ушундай атат деп анан терең ыраазычылык. Эми анан кам көргөндө балдарыбызга өзүңдүн балаңдан артык. Мына сөздүн ачыгы биз азыр мен 1,5 жашта балам менен келдим, кызымды алып багып атат. Ага переживать этпейли, мен булар жакшырдаса деп ушуга эле переживать этипчи, ушундай эмеде болот экенсиң. Кудайым буйрса кыздарым дагы өсөт, өнүгөт деген ниеттейбиз. Буйрса. Сиздерге үйрөтүп аткан ошо устаттарыңыздардын эмгегин азыр билип атасыздар, көрсө бизге да ушундай кылып мамиле кылган турбайбы? Ушинтип үйрөткөн турбайбы? Бала экенбиз да, эмнеге эле эже бизди уруш берет деген ойдо болчубуз да. Көрсө мен аябай азыр түшүнөм, эже ушу бизди жакшы болсо экен, ушу өнөрдү аркалап бир алдыңкылардан болсо экен дечи экен да, чындыгындачы. Анан азыр аябай сүйүнөм ушу Роза эженин окуучусу болуп калганыма, ушу комузду деги эле комузду көтөрүп ушу өнөрдү аркалаганыма миң мертебе тобо шүгүр кылам Кудайыма. Ушун менен жан сактап багы нан таап дегендей ушундай келатабыз эми. Кичине болсо да үй бүлөбүзгө салым кошуп сыймыктанам. Буйрса кыздарым дагы аркалайт болуш керек, эми баягы көрөбүз да. Буйрса. Биздин ошо ар бир Маржандын кызы деп жантан бери башында көрсөтүүсүнүн башында айтпадыкпы, ошол үчөөңүздөр да бирден өзүнчө бир ырдап туруп, анан акырында жанагы чогуу ырдап коесуздар. Азыр бизге бир жеке чыгармаңыздан ырдап бериңиз, ооба. Устатыбыз Роза Аманова эжекебиздин оонуна таандык сөзү эстебиз Турсуналиевдики «Ынтымак» деген чыгармасы. О калайык калың журт, ооматың келди бакыт кут, кайрылам кары жашың эй, кааломду сөзүмдүк, кылымдар келген айтылып, бошол кыргыздын кымбат атылык. Бир кезде кога заманда бириндеп кеткен чачылып,
кыргыз элимдин баатыры Манас туулуп, баштарын кошкон чакырак, абасы бакай кошойду, ошол алдына жүргөн баш кылып ошол акылмандардан калган сөз, аталардан алган сөз, адал эмгек ак ниет, ар инсанга балбан сөз, Алла таалам жараткан, ак дилиңе салган сөз, ырыс алды ынтымак, рахатка канган сөз, ынтымак ырыс бирдикте, ыйман бакталай энтилешең. Топтоштурган ынтымак, бетме-бет каршылашканда достоштурган ынтымак, акыйкатты чындыктың окшоштурган ынтымак, бейбаш бир бейпай жаңжалды токтоттурган ынтымак, жакшылыкты кубанычты жандап бир жүргөн ынтымак, жашкарга биримдик арнап бир жүргөн ынтымак, жамандыкты жаныңдан ошол айдап бир жүргөн ынтымак, жадыраган мемереп жайдай бир болот ынтымак, жан-жаны бар баарына балдай бир болот ынтымак, жанып турган жаркырап шамдай бир болот ынтымак, жактырбаган жерге барбай бир коет ынтымак, ойлогонду максатты орундатат ынтымак, о мен деп аттансаң ошол жолуңду ачат ынтымак. Ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы, кадырлашкан калк жакшы, каадан урмат салт жакшы, карадан көрүң ак жакшы, кашаңдардан бат жакшы, камчыга тобул сап жакшы, карыны ток кайгы жок, калк жыргасаң жап жакшы, калкты тегиз башкарган калыс улук баш жакшы, эл жерим гүлдөп өссө экен, ошол эн аталар айтмакчы. Ынтымак жакшы, ырк жакшы, деги ынтымактуу журт жакшы. Бали, сизге чоң рахмат, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Караңызчы кандай комуздун үнү менен шаңкылдаган үнүңүз экөө айкалышып, эң сонун чыгарманы оңой өтөр биз укуубуз келип атат да. Эми Сыргайым, сиз дагы убактын пайдаланып, ошо өзүңүздүн мектеп жөнүндөгү, анан ошо мектептеги балдарга азыр сиздер да билим берип, бир тобу мына уядан учуп, анан менин эжекем Сыргай эжекем мени үйрөткөн деген ошондой бир кадыр баркка жетип калган кезиңиздер, ошо өзүңүздөрдүн да мөмөңүздөр бышып, буюрса мынакей чыгармачылыгыңыздардын ошо эң сонун баягы учуруна келдиңиздер да. Анан өзүңүз дагы азыркы учурда ошо мектептеги балдарга сабак бересиз. Анан өзүңүз дагы чыгармачылыгыңыз калып калбаш үчүн аны дагы өркүндөтүп турасыз, ошолор жөнүндө айтып анан. Ооба, мектепте эмгектенгенибизде жаңы эле айтып өткөндөй бир топ жыл болуп калды. Мектеп окуучуларды мурун 5 жылдык болуп окуучу, мисалы үчүн Майрам айтып кеткендей 5 жылдык, бизде болсо шаарда азыр 7 жылдык кылып көбөйткөнбүз. Анткени үчүн биякта училищаларга ылайыктап, Күреңкебага атайын даярдап, биринчи баскычты. Анан бизди бүтөр менен сразу эми Күреңкебага кеткенде кылып даярдаганбыз. Ортодо ачык убакыт болгондо ошол берки теория сабактарынан кичине калып калышат. Ошого байланыштуу 7 жылдыкты 5 жылдык эки тарапта кайсынысын ата-эне тандаса, ошол боюнча окутуп билим берет. Меники көбүнчө мугалимдик тарап менен кетип баратат окшойм, анткени үчүн көп басымым ушу мектепте эле өтүп атат. Эртеден кечке балдар менен алышып, билим берип, өнөр үйрөтүп атып. Чыгармачыл адамдын өзү баягы өзүнүн өнөрүн алып кетүү менен катар педагогдук кызмат кылуу дагы бул өтө экинчи чоң өнөр болуп эсептелинет. Анткени баары эле өзүбүздүн билгенибизди балдарга ошондой кылып жеткире албашыбыз мүмкүн экен да. Сиздер болсо ошол нерсени жеткирип, тескерисинче ошо болгон өнөрүңүздүн баардыгын тең төгүп берип, ошо балдар менен иштешип аткан экенсиздер. Ошого ийгилик каалайбыз. Ооба, балдар менен иштеш өзүнчө эле бул ар бир баланын өзүнө жараша мамиле кылуу, өзүнүн кулк мүнөзүнө жараша, ошого жараша мамиле кылабыз. Ар кайсы бала ар кандай кабыл алат. Кээ бир балана көбүрөөк убакыт бөлүнүп калат, кээ бир балана катуураак айтыш керек,
кээ бирөөнө жумшак айтыш керек дегендей ушундай да мүнөзүнө жараша. Анан тартип эң биринчи убакытта. Анткени Роза эже бизден да ошону талап кылчу, тартипке катуу. Ошо биз деле ошол сабак алгангабы Убакытты туура пайдалануу, так болуш керектиги, тапшырманы убагында аткарып, ошонун баардыгы тең. Убагында аткарып келип, убагында ошо программаны жеткизе ойноп, кууп жетиш керек да. Анын үстүнө ошо баа сиздер ошол кездерде ансамбль болгон үчүн жеке өзүнүн чыгармачылыгы эмес, ошо баардык коллективди бир эле кишинин аркасынан күтүп калып, артта калып, же болбосо ал жатпай калып, ошондон калып калбастан баардыгыңыздарда жоопкерчилик бирдей болчу да. Азыр дагы ошого балдарды үйрөтүп аткан экенсиздер, Албетте. Көпчүлүк болгондо, мисалы үчүн ансамбль кылып алганда баары бирдей калыпта болуш керек, бир кишидей болуш керек. Анткени үчүн жетиш керек. Бирөө артта калып калса, анда да болбойт, астыга ооп, катуураак болгондо анда да болбойт. Бир калыпта бир шууруну тизгендей бирдей болуш керек да. Ошол калыпка жетиш үчүн убакыт талап кылынат. Канчалаган эмгек, мээнет керек, ошол эмгегиңиздердин акыбети кайтсын. Анда эмесе Сыргайым бизге дагы чыгарма аткарып бериңиз, кайсысын аткарып бересиз? Немесе казак элинин Агатайым деген жакшынакай шаңдуу чыгармасын аткарып берип коеюн. Алатонун кызыл магдыр атканай, Агатайым кабагынан ачуулаганай, кабагынан айландым Агатайым ай, элде жүргөндөрүнү сагынасың ай, кабагынан айландым Агатайым ай, элде жүргөндөрүнү сагынасың ай. Көкөйдүктүн этегинен желбиреген ай, Агатайым жүрөгүнүн элдиреген ай, жүрөгүнөн айландым Агатайым ай, элде жүргөндөрүнү сагынасың ай, жүрөгүнөн айландым Агатайым ай, элде жүргөндөрүнү сагынасың ай. Кымыз толо кесесинин ачыбаган ай, Агатайым кабагынан ачылбаган ай, кабагынан айландым Агатайым ай, элде жүргөндөрүнү сагынасың ай, кабагынан айландым Агатайым ай, элде жүргөндөрүнү сагынасың ай. Агатайым ай, Агатайым ай, Агатайым ай. Бали биздин агатайларыбыз дагы кол чаап сизди аябай колдоп атат деп ишенебиз. Ал эми ошо азыркы көрсөтүүбүздө болсо ошо майрам андан карай уласын, сиз дагы бизге чыгарма аткарып бериңиз. Атай келгенден кийин ушу хомуздун үнүн уккубуз келет, Атай чак түштү көргүбүз келет деп бизди көрүп аткан, күтүп аткан көрөрмандарыбыз көп эмеспи? Кайсы чыгарма аткарып бересиз? Биздин устатыбыз Курманбек эпосуна ар бир каарманга оондорду жараткан. Ошол жерде мен 40 жигиттин оонунан бир үзүндү айтып берсем деп турам. 40 жигит ыраазы болуп, кабагын ачып, санаасын басып, жер байлап, күлүп чайнап Курманбек Баатырды карай айтып турганы. Балбам Баатырым, биз 40 жигит жакының, адамына көнүң урчутат, айтып турган акылың, аталаштан артыгың, айбаты сүрдү жаркының, энелештен эгизим, сен Курманбек эгизим, жан жолу дошуң жигитти, жаманыраак бакпасаң, кадыр көнүң алтырбай, жамборундай сактасаң, жагалыдан түп жүрөктү, жатса турса мактасаң, жамансың түп yazık sızgancı çappasan, kızmatındı kılarıga, kırk yolu kursun biz senin, kırgını salıp gelgin dep, tıtaydı garray şiltegin, kıranım sağa çil albay, emi kılçaktasak dildegin. Jür desen koşu jüröbüz, gir desen jogo girebiz, jodon sürdü berenim, jorogumdu billebiz, ayşılık yolgo jönösög amandıkты dilerbiz. Жортулчу болсоң алмакка, даярбыз бирге бармакка, кылчактасак тапшыргын, тузугу менен арбакка, белгилүү берең Курман
тобогум эч капа, барар болсоң алыска, таптаярбыз барышка, элек жүрүп эл байлап, душманыңды чабышка. Тартынышпай душмандан талайга келсе көрөбүз, тагдыр жетсе токто жок, ошол күнү өлөбүз. Аралаба кирсек душманды, алданыбынан бөлөбүз. Ар кини биз камынып, аттанабыз чегүүгө, сандалтып калмактарды биз азабын колго берүүгө. Касташкан жоону кулатып, кайрылып аман келүүгө, ажалы жетип күн бүтсө, баатыр сенден мурдан өлүүгө деп Курманбектин көңүлүн жубатышты. Караңызчы, ошо биздин баягы Манас баштаган эпосубуз ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастардын, ооздеки мурастардын шедеври дегенине киргени дагы бекеринен эмес. Ошол биздин ар бир мурасыбыз, ошо Манас баш болгон чыгармаларыбыздын башатындагы биздин тарыхыбыздын бардыгы тең ушул өнөрлөрдө айтылып келет. Анткени бул жазуусу жок, бирок ошо ооздек өнөр менен ооздон оозго өтүп айтылып келатканы бул кыргыздын канындагы, кыргыздын гениндеги бир өзгөчө бир касиет болуп эсептелинет экен. Эми мына Майрам айым, сиз дагы ошо жалпы эл журтубузга жакшы тилектериңиздерди арнап, анан эгерде ошо Токтогул жергесине барып кала турган болсо, ал жактагы балдарды сиздерге кандай кылып кабыл алганга жиберишет, ошолор жөнүндө да айта кетиңиз. Бүгүнкү эфириңиздерге чоң рахмат. Жалпы көрүүчүлөргө ден соолук, бакубат жашоо каалаймын. Биздин мектепте ошол балдарды кабыл алууда музыкалык жөндөм, шык жөндөмүн карап, слухун, ритмин текшерип, анан кийин бир музыкалык бир кандайдыр бир жакшы эме кызыгуусу, анан жөндөмү болсо, анан окууга алышат текшерип туруп. Ошо каалоочулардын баары тең эле өзү келип, анан андан ары болуп карай өркүндөткүсү келсе, өзүнүн шык жөндөмүнө байланыштуу болот экен. Жакшы. Анда эмесе Элиза, сиз дагы айта кетиңиз. Анткени мына айрыкча ошо дастанчылык өнөр баягы көмөкөйдөн чыккан үндүн эчтекке тоскоолдук болбой, ушундай анан ар бир сүйлөмдүн так айтылышы, угумдуулугу, бийик үн менен чыгыш керектиги, бул баягы башка биздин ырдлардан башка айырмаланып, ушу дастанчылык таптакыр башкача нукта кетет. Ошолорго балдарды үйрөтүш үчүн дагы чындап эле көп эмгек керек да. Жана да айтып кетпеңизби, ыр менен дастандын айырмасы асман менен жердей деп айтсак болот. Ырда каалашыңча созосуң, каалашыңча баягы токтойсуң дегендей, дастанда андай жок. Себеби буну сабап айтыш керек. Сабап арт-артынан токтобостон сабап деп коет эми баягы кыргызчачы. Такылдатып дикция, аябай бул дикцияны да талап кылат да. Биз ошол дастан айтып атканда эмне жөнүндө айтып атабыз, ошону биз так элге жеткиришибиз керек да. Вот ошондой баягы мазмуну ушунда дегеним да. Анан менин окуучуларыма булар себеби баягы кичирей класс болуп, мен 5-6 да бир чоң кыздарым бар болчу, алар кетишти. Эми баягы кээ бирөө мед жагына кетти дегендей. Анан бул аяналар баягы кичүү класс, младший класс деп коебуз. Буларды баягы эмеми мындай өзүбүздүн баягы акырындан баягы ырдан баштап кичине үндөрүн баягы постановка голосу деп коет, акырындан алып келип атам. Эми Кудай буюрса буларга да, булар да ошондой деңгээлге жетишет, Кудайым буюрса. Эми алар өзүлөрүнүн аракетинен кызыгып, бияка келгенимдин бир экинчи баягы плюсу да болуп атат. Окуучуларым көрүп атат, элди көрүп атат, өзүм дагы баягы иш тажрыйбам дагы өркүндөп атат деп ойлоп атам мен өзүмчү. Ушундай болуп атат бизде. Анан ошо эми дастан менен ырдын айырмачылыгы ошондой. Бул Кенже эпоста өзүңүз эле айтып атасыз, жана Манастан кийин мына Кенже эпос ушу дастанчылык өнөрдө. Майрам мына жакшынакай кылып эженин оонунан бирөөнү аткарды. Ушундай дастанчылыктын айырмачылыгы. Рахмат. Сыргайым, сиз дагы кошумчалай кетиңиз. Ушул балдарды үйрөтүп аткан мезгилде жана сиз мектептеги өзүңүздүн башка чыгармачылыгыңыз калып эле жалаң ушу балдарга өзүңүздү арнап калганыңызды айтып атасыз. Бул эми 10 жылдан ашык эмгек, чын эле эмгектин жемиши деген ошонун акыбети кайтып аткан ошол. Демек ошо сиздин үйрөтүп аткан балдардан жакшы бир өзүнчө бир кайтарым болуп атат. Ошон үчүн ушундай бир эмгек менен ого бетер күжүр менен кирип баш отуңуз менен мугалимдик эсипти аркалап кетиптирсиз. Эми жакшы каалоо тилегиңиз менен ушу биздин эле журтубузга ушу жаз майрамы менен майрамдап куттуктап кетиңиз. Чакырганыңыздарга бүгүнкү жаздын биринчи алгачкы күнү менен ушул
эң көп майрам март айында аялдарга тиешелүү бардыгына. Кыргыз элинде молчулук болсун, токчулук болсун, үй бүлөбүздө береке болсун, ырызкы болсун. Ошо менен ошо бизди көрүп жаткан жалпы бир туугандарыбыз, тели теңтишибиз, кесиптештерибиз баарыңыздарга ысык салам жолдойбуз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Сиздерге да чоң рахмат. Ушундай жагымдуу эфир көргөзүп атканыңыздарга биз аябай көрөбүз, айылдан дагы чындыгында. Рахмат. Ушу алманчоктой кыздарыбызды ушинтип тарбиялап, кийинки муундарыбыздын бардыгын тең ушу кыргыздын улуу өнөрүнө үйрөтүп аткан сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Деги эле ушул биздин багы адырдан качкан заман, бөкөндөй чуркап барат замана, жакшы менен жаманды ылгап барат замана деп ушу биздин залкарларыбыз айтып өткөнү мына азыр ар бир сөзүн ушу жаттап алганга аракет кылып атабыз. Сиздер болсо канчалаган дастан тексттер жаттап атасыздар, 1-2 сапты биз ушинтип жаттап, ошол нерсени да айтып калганга, ошол нерсени дагы элге берип калганга үлгүрүп калсак деп аракет кылабыз. Ошол сиздердин аракетиңиздердин берекесин берсин. Анда эмесе азыр бизге жалпы бир чыгарма аткарып бериңиздер, анан эли журтубузду ошондой бир жакшы чыгарма менен куттуктап кетелик. Кадырлап турса кең мекен да каны кей болуш эмнекен, ардактап турса кең мекен аңай чүрөк болуш эмнекен, абалкы бийик туулардан да азыркы кыздар кембекен, саадатың эмки элимдин ашай калдан калчуң эрбекен, ушунча бийик пактаны мукмуш айган типтердекен, капкара жердин ак кылып кандай күч менен жеңдекен, анчалык күчтүү табигаттан аябай кантип эрдекен, турмуштун мындай алпызына тугулбай койчуң элбекен, айтылып агалчуң өчпөс ат, ошол алышты да билсең жердекен. Малтыга тоонун борону да малым кандай болору, сурдана түшүп айланада сур болот каптап обону, капчыга ичи чаңызкыда кара сур тартып оболу, басылбай долу бир канакка башта сагыштын соңору, уюкпай улам өйдөлөп булуттан өтүп жогору, кереги кырдан ашырып да бет алып теги корону, түбөлүп калчуң айтылыба, аны ошо түгөнбөс элдин жомогуң аралап жүрүп издесең, ат өчпөс кыздар биздекен, ак олпок тиккен каныкей, айнектен өткөн муз бекен, кенже кан муздан муз бира, кем кала турган кыз бекен, ай чолпон болуп элестеп, атактын көркү кыз бекен, гүл сара сындуу даңктуу кыз, күрөлгөн тоодой канттуу кыз, күн санап элден чыкса экен, өчпөстүн бири керимбү, өрнөгүн кыздар тутса экен, кызылча баккан баатыр деп, кылымдар атын укса экен, учушту кыргыз кыздарыңа, о журтум учса экен, дагың учса экен. Бали, мынакей кыргыздын кыздарына арналган эң сонун чыгарманы аткарып бердиңиздер. Сиздер дагы ушул ырсаптарында айтылгандай ыргайланган өмүрүңүздөрдү ушундай кийинки муундарга, келечек муундарга арнап аткан экенсиздер. Ошонун ар дайым жемишин гана көрүңүздөр. Ал эми ошо биздин кыздарыбыз, мына Аяна Өкөң Өртең, Алтынай, силердин келечегиңер кең болсун. Ата энеңерге рахмат, ушундай болгон сонун кыздарды биздин кыргыздын өнөрүнө багыттап, ушул өнөрдү үйрөнүп калсын деп, анан комузду кармаган колуңардагы ошол ар дайым өркүндөй берсин. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, деги эле ушул биздин баягы маданият кандайдыр гана элитанын көңүл ачуу каражат эмес, бул элдин эмгектен жаралган улуттук энчиси экен. Мына ушул энчибизди сиздердин алдыңыздарга тартуулап, андан ары карай өркүндөтүп, ар бириңиздердин ушу жакшы маанайыңыздарды тартуулоо үчүн ЛТР каналы аракет кылып келет. Ал эми бүгүнкү 1 март жаздын алгачкы күнү менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Бүгүнкү күнүңүздөр көңүлдүү улансын.